Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Биз цензурасыз маекти баштап отурабыз. Ал эми цензура сүйлөшө турган сөз бул сөз эркиндиги. Басма сөз тармагында иштеп жаткан адамдардын эркиндиги, алардын ишмердүүлүгү жана ошондой эле буга карата мамлекеттин аракеттери. Буга чейинки аралыкта белгилүү болгондой Next телеканалынын башчысы 48 саатка, андан кийин 2 айга камакка алынды УКМК тарабынан. Анын башкы себеби Казакстанда кайсы бир ошол маалымат платформасынан алынган маалыматты өзүнүн социалдык тармактагы баракчаларына жарыялагандыгы үчүн. Анткени УКМКнын маалыматы боюнча ошол жарыяланган маалымат такталбаган болгон жана ошондой эле кайсы бир деңгээлде улуттар аралык каршылыкты, кастыкты пайда кылуучу маалымат экен. Эми аны сот чечет, ага чейинки аралыкта бизде коомчулукта ушул басма сөз жаатында иштеп жаткан адамдарга же болбосо сөз эркиндигине кысым болуп жаткандыгы айтылууда. Чындап эле кысым болуп атабы же тескерисинче медиа тармагынын өкүлдөрү ашыкча колунда бар микрофон менен ашыкча кыйкырып өзүнүн талаптарын коюп атабы? Маек кылуу үчүн Айбек Турдалиевди чакырганбыз. Сиз медиа тармагында канча жылдан бери алектенип жүрүп, ал эмес ушул Next телеканалынын негиздөөчүлөрүнүн бири болуп эсептелесиз. Ошол себептен медиа эксперт катары сиз чакырып атабыз. Азыркы тапта УКМКнын аракетине кандай баа берет элеңиз? Эми биз билебиз, ооба туура эмес деп. Бирок ошолдо дагы бир негиздер кайсылар? Эгер биз УКМКнын аракетин туура эмес десек. Рахмат. Мен медиа тармакта 20 жылдан ашык аралашып жүрөм. Буга чейин сиз белгилеп кеткендей 2007 жылы Next FM деген радиону ачкам Таластан. Кийин бара-бара ошол Next FM радиосу телеканалга айланды. Телеканалдын мүмкүнчүлүктөрү 2015 жылы баарыбызга бирдей берилди, санарип көттүк. Өлкөнүн бүт аймагына телеканал чыга баштады. 2016 жылдары ошол телеканалга өнөктөш болуп иштешели деп Равшан Жээнбеков чыкты. Экөөбүз иштешип калдык. Андан кийин кандай бир себептерден улам экөөбүздүн пикир келишпестигибиз болуп калды дагы, мен компаниядан кеттим. Ал эми УКМКнын азыркы жүргүзүп аткан иштери боюнча Талай Дүйшөнбиевдин камалышы бул жөн эле бир ойдон табылып, бир шылтоо иретинде эле бир илинчек катарында эле алынып камалган, камакка түштү десек болот. Себептердин бири Next TV телеканалы көз карандысыз эгемендүү телеканал. Ал телеканалдын өзүнүн берүүлөрүндө Current Time анан Азаттыктын берүүлөрү берилип турат. Ошол Current Time, Настоящее время, Deutsche Welle жана Азаттыктын берүүлөрүндө көбүн эсе азыркы болуп аткан окуялар, Украина менен Россиянын ортосунда согушу, дал ошол маалыматтардын байма-бай берилиши, мен ойлойм, бул Кремлден келген бир коңгуроо болушу мүмкүн. Мен божомолумда. Онан ошол себептерден улам бул телеканалды башка бир шылтоолорду таап жабуу мүмкүн эмес эле. Анан бул жарыяланган, жана биз айтып атпайбызбы, Казакстандын УКМКнын мурдагы экс жетекчисинин божомолунда айтылган маалыматты Telegram каналга жайгаштырышкан, ал Facebookка да чыккан жок. Кыргызстанда интернет менен медианын айырмачылыгы эмнеде? Расмий медиа, теле, радио, гезиттер, алар ошол өздөрүнүн макаласын өздөрүнүн сайтына же теле радиосуна жайгаштырганда, мына ошол мыйзам бузуу болуп эсептелет да. Тагыраак, эгерде биз азыр Коом пресстеги биздин маекти, мен өзүм социалдык ошол Коом пресстин социалдык баракчаларына жарыяласак, эгерде ошол маалыматты, такталбаган маалыматты жарыяласак, өзүбүздүн расмий социалдык баракчаларда, анда биз жоопкерчиликке тартылатын болуп калабыз. Жок, негизи ал такталбаган маалыматты силер перепечатка кылсаңар, мисалы үчүн Казакстанда айтылды, же Тажикстанда айтылды, мисалы үчүн Кактустун мисалын ала турган болсок, алар перепечатка кылды да Тажикстандын бир өздөрүнүн бир маалымат булагы мындай деп айтты деп туруп алар чыгарышты. Аларга иш козгошту, анан аларды баягы айыппулга жыгып туруп эле опровержение берип койду. Ооба, такталбаган маалымат экен, кечирип койгула, биз туура эмес иш кылдык депчи. Next TV'да дагы дал ошондой эле иш болуш керек эле. Маалымат такталбай калды, биз алдын ала кечирим сурайбыз, ооба, такталбаган маалымат Telegram каналыбызга чыгып калыптыр депчи. Ал Facebookка, Instagramга жана башка жакка чыккан эмес да негизи. Расмий телеканал эгерде анын эфиринде чыккан болсо, анда ал жооптуу болмок да. Ушундай жагынан алып карай турган болсок дагы.
Тилекке каршы бул медианы жабыш үчүн эле жасалган аракеттер деп билсек. Башкача айтканда, эгерде ушул эле такталбаган маалыматты ошол Казакстан КНБсынын мурунку төрагасынын айткан сөзүн телеканал өзү чыгара турган болсо, анда шылтоо болмок. Туура. Илинчек бар болчу анда. Ооба. Анан экинчи жагы. Телеканалдын жетекчиси эч убакта редакциялык политикага же редакциялык саясатка жооп бербейт. Ал эмнеге жооп берет? Телеканалдын башчысы ал финансы жагына, жана ошондун техникалык бир жабдууларына, жана башка мисалы үчүн келишим түзүү, ошондой функционалды алып барат да. Негизги максаты чарба иштери. Чарба иштери. Жооптуу адам редакцияны, жалпы жүрүп аткан ишин редактор карайт. Бул же тигил маалыматты эфирге коюу, же болбосо гезитке чыгаруу, радиодон уктурууга бериш үчүн жооптуу редактор болуш керек да. Ошол редактордун текшерүүсүнөн өтпөй калган макала ал эфирге же радиого, ТВга кетпейт да. Бул жерде жоопкерчиликти көбүрөөк редакторго илиш керек. Тартыш керек болчу. Ооба. Эми бул жерде аябай мыйзам бузуу болду. Себеп дегенде телеканалды түн жамынып келишти. Баягы биздин сценарийлер окшош да. Түн жамынып келишти дагы жапты. Ичиндеги оборудованиянын баарын чыгарып кетишти. И жетекчисин алып барып туруп, убактылуу 48 саатка камаган, анан кийин 2 ай камап койду. Макул, ал жерде ТВнын гана эмес, радионун дагы немелери бар да, оборудованиялар бар. ТВ кетсе дагы радио иштей бериш керек эле да. Бирок тилекке каршы анын баардыгын оборудование чыгарып, сыртын опечатка кылып кетишти. Бирок баардыгы бери юридикалык жакка катталганда ошол себептен баардыгын алып кетип атышат. Балким. Бирок мен ал жакка мындай маалыматым жок. Дагы бир нерсе да, мисалы, ошол бизде көптөр айтылып атат, ал эмес, мисалы, ошол эле президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев айтып атпайбы? Бизде сөз эркиндиги бар. Сөз эркиндигине аны чектөө жок. Болгону маалыматты тактап берели. Бир жактан жарыяланган нерсени такталбаган маалыматты өстөн жарыялабайлы деген багытта ошол өзүнүн билдирүүсүн жарыялады. Бул жакка келгенде чындап эле айрым бир ошол менчик басма сөз кызматтары, макул сайт болсун, телеканал, радио, балким жанагындай телеграм каналдарбы аша чабып аткан жокпу? Эксперт катары айта турган болсоңуз. Биз өзүбүздүн эгемендүүлүк алган жылдан баштап бир 30 жылга кайта турган болсок, медиадагы дал ошол биздин мамлекетте эле өнүгө баштады да. 90-жылдарда эсиңерде болсо Агым гезити бар эле. Агым гезити эч кандай цензурасыз бардыгын болгондой айтып, чыгарып, анан ошол жазган ар бир макалага биз журналисттерге ишенчүбүз да. Анткени журналисттердин жазган маалыматы жалган болушу мүмкүн эмес деген элде дагы түшүнүк бар болчу. Тилекке каршы жылдар өзгөргөндөн баштап 90-жылдар, 2000-жылдар, жылдарда көпчүлүк информ агентстволор ачылып баштады. Акипресс 24 жана башкалар. 2010-жылы Кыргызстанга ошол эле Азаттык, BBC жана башка Клоп деген сыяктуу медиалар келе баштады. Эл аралык медиалар. Атамбаевдин учурунда биз псевдо парламенттик мамлекет болгонубуз менен сөз эркиндигине баягы эркиндик берилгени менен биз билебиз. Сентябрь телеканалы жабылды. Жана ошондой эле коштандыруулук болуп башка медиалар да кире баштады. Өзгөчө пропагандалык тиги медиалар кире баштады. Спутник, мисалы үчүн, Россиянын телеканалдары жана башкалар кире баштады да. Эми сөз эркиндиги деп эле бардыгын айта бергенден тыш маалыматтык коопсуздук деген нерсени дагы басым жасашыбыз керек да. Маалыматтык коопсуздук биздин мамлекеттин эң биринчи бирден бир маанилүү булактары болуп эсептелет. Бизде маалыматтык жактан коопсуздук кандай? Бизде маалыматтык коопсуздук жактан алып караганда, мисалы үчүн Казакстандыкын эле алып көрөлү. Казакстанда Ак Орда бар. Расмий маалыматтарды президент өзү жазбайт. Расмий маалыматтардын бардыгы Ак Орда аркылуу таркайт. Дал ошондой эле кабар маалыматтык агенттиги аркылуу расмий билдирүүлөрдүн бардыгы ошол эле МВДнын, ошол эле ГКНБнын, ошол эле президенттин, өкмөттүн жана башка бардык күч структуралары жана башка ведомстволордун бардыгын берген маалыматы кабар аркылуу чыгыш керек дагы, анан башка сайттарга жайгашыш керек да. Негизги идеалдуу формасы. Тилекке каршы бизде пайда болгон жанагы информ агенттиктер, сайттар жана башкалар биринчи эле болгон маалыматты алат дагы тарката башташат да. Ал канчалык деңгээлде такталган эмес.
негизи бул жерде байланыштын жоктугу да ошол Бул эле мамлекеттик расмий маалыматтарды айтып атабыз. мамлекеттик маалыматтарды жеке менчиктер өздөрүнүн оюнан баягы ойлоп табышпайт да. Ал бир нерсеге негизеле же болбосо шилтемени алат да. Мисалы үчүн Эрбол Султанбаев жазды, же болбосо тиги Садыр Жапаров жазды деген маалыматтарды алып анан кийин таркатат да. А расмий булак катарында бирдиктүү бир иш жүргүзүүнү көрбөйбүз да. ЛТР, КТР өзүнчө, 5-канал өзүнчө, пирамида өзүнчө, жана башка региондор өзүнчө. А жалпылап алып караганда аябай бир чоң бир медиа холдинг болуш керек эле. Бул жака келгенде мисалы азыр ошол эле улуттук телеканалды айта турган болсок, жана коомдук телеканалды айта турган болсок, азыр улуттук статусун беребиз. Жанагы Казакстандагы айтканда ак ордодой кылып баарын таратабыз деп. Мындайча маалымат таратуу жагында. Бирок буга кайра эле коомчулук каршы чыгып атат. Биз жаңы эптеп коомдук кылганда кайра телеканалды рупор кылып атат деп. Эми биз баягы өзүбүз биринчи такташыбыз керек да, ал чындап эле коомдук болдубу же боло алдыбы? Бирок бара-бара бармак да. Мисалы бизде эле шыр эле мисалы 90-жылы Аскар Акаев демократия дегенде демократия болуп калган жокпу. 30 жылдан бери өзгөрүп келатабыз. Салыштырып келгенде Борбордук Азияда биз чындап эле демократиялуу мамлекетпиз. Салыштырып келгенде. Ооба, салыштырмалуу. Бирок бул дагы жетишкендик да. Мисалы ошол эле коомдук деле канча бир убакта акыр жетмек да. Жетмек эмес. Мисалы ошол эле BBC деле азыр туруп эле. Жок, биз ал BBC менен башка NBC, CNN салыштырып келгенде эле коомдукту салыштырганда эле BBC-ни айтабыз да. Мына BBC коомдук, биз ушул модельге жетебиз деп. Ал модельге жетиш үчүн элдин түшүнүгү ошого жетиш керек да. Мен салык төлөп атканда ошол төлөп аткан салыгымдын бир нече акчам ушул КТРКны азыр УТРКнын деги маалыматтык саясатын жүргүзүп атат. Мен ошого берем, төлөйм, ишенем депчи. Бирок эл КТРКга өздөрүнүн акчасы берилип атканын билишпейт. Ошол эле президентке, өкмөткө, армияга жана башкага элдин акчасынын бюджеттен түшкөн акчасы салыктын эсебинен ошолор айлык алып атат, ошолор жашап атат деген деңгээлге эл мындай анчейин деле көңүл бурбайт да. Ооба, бар, берип атат, эми баягы чөнтөгүнөн кеткени сезилбейт да. Балким 100 сом кетип аткан, балким 70 сом кетип аткандыр, бирок ошо билинбейт. Ошон үчүн анчалык деле мында контролго алып көзөмөлгө албайт. Эми биз жанагы маалымат коопсуздук деп дагы нар жакка өтүп кеттик. Эми бизде алып караганда, мисалы жогоруда айтып атпайбызбы, биз ошол Борбордук Азияны айта турган болсок, ал эмес КМШ өлкөлөрүн айта турган болсок, ошол 15 мамлекеттин ичинен салыштырып келгенде бизде сөз эркиндиги жана демократиялык баалуулуктар, мүмкүнчүлүктөр, эркиндиктер салыштырмалуу жакшы. Ошол эле кошуна мамлекеттерди алалы. Туура. Бирок мындай да, Эрмек, бизде салыштыруу жагын алып карасак, Афганистанга караганда ооба өйдөбүз. Кытайга караганда ооба өйдөбүз. Анткени Кытайда бир да сөздү бирөө бир нерсе кылып айта албайт. Мисалга алып карай турган болсокчу, салыштыра турган нерсени, мисалы үчүн Жигули менен Москвичти салыштырбай, Жигули менен Тойотаны салыштырсак болот дедир. Ооба, Жигули Москвичке караганда жакшы, Жигули Вайзикке караганда жакшы деп салыштырып ала берсек болот. Бирок Жигулиге караганда Toyota, Mercedes, BMW жана башкалар өйдө болуп турбайбы? Эмне үчүн биз жакшы жактардагы ошол Европанын, Япониянын, Кореянын модельдерин окшоп. Мен айтпайм, Америкага жетпейбиз. Бирок ошол эле Кореянын деңгээлине, эмне үчүн Япониянын деңгээлинде сөз эркиндигине жетпейбиз? Жок, мен айтайын деген бул болот да. Жок, биз азыр ушу менен токтоп калабыз деген жокпуз да. Ооба, бизде сөз эркиндиги бар. Мисалы мен азыр каалаган нерсемди өзүм жаза алам. Жеке баракчам аркылуу дейин. Түшүндүм. Анан кийин биз салыштырма, бул орусча айтмакчы промежуток да. Бул азыр бул жактан А пункттан Б пунктка бараткан ортолук. Белгилүү убактан кийин тияка жетебиз дегендей. Бул жагынан алганда, мисалы кайсы бир деңгээлде сөз эркиндигибиз бар. Биз журналисттер. Мисалы сиз менен биз аша чапкан учурлар барбы бизде? Анткени азыр бизде баардыгы эле блогер, баардыгы журналист, баардыгы өзүнүн телеканал, YouTube каналын ачкандагы каалаганын айтабыз. Мына Ашат эркекче айтып салды, талкалады, шок, срочно көр. Ал эмне үчүн болот? Ал себеп дегенде кликбейт. Ошол шок деп тезден көр, өчүр, эркекче айтты, дух вагон экен деген теманы койгондо, көрүп аткан көрөрман, ушул кызыктырбайбы деп кириш үчүн гана бакырган, кыйгырган аталыштарды коюп коет да. Ансыз биздин эл дагы баягы коомчулуктун талабы ушул болот. Коомчулук талабы эмес, коомчулукту биз ошентип үйрөттүк. Коомчулукту биз үйрөтүп койдук.
эгерде коомчулукка жашынакай маалыматты берсек, коомчулук ошого деле үйрөнүп калмак да. Биз кечке чейин жана мен салыштырмалуу айтып атпайм. Ой, москвич сонун берсек, москвич сонун экен. Сонун жумшак, эч кандай карбюраторун эле тазалап койсоң, айдап жүрө бересиң деген сыяктуу түшүнүк болот да, туурабы? Кымбат машина болсо, комфорту бар экен, бирок акчасы көп турбайбы? Электроникасы бар экен, анан мунусу бар экен, тиги деп минустарды таба берет. Жок, ошол жакшы комфорт, кондиционер иштейт деген сыяктуу маалыматты дагы жакшы жагынан берсе. Эмне үчүн биз бере албайбыз? Бизде ушунча көп журналисттер бар, ушунча көп телеканалдарыбыз бар. Журналисттер редакцияда иштеген, мисалы үчүн. Сен иштеп кеттиң да, радиодо иштедиң, теледе иштедиң. Сен жасап алган тажрыйбаң бул бир, экинчи жактан чыгарып аткан маалыматыңа жоопкерчиликти аласың да. Анткени кандайдыр бир себептерден улам ошол калыпка кирип калгансың. Колуна телефон алып эле мен журналистмин, блогермин дегенде ал ошол этаптан өткөн эмес да. Жоопкерчиликти сезе билбейт. Анткени андай талапты койгон эмес. Ушул жерге келгенде ушул суроо пайда болуп атат да. Чындап эле балким мындай элей турган убакыт болчу. Болду азыр. Мисалы ошол эле блогер, мен блогер болуп чыгып алып, мына эркекче айтып, мисалы духу вагон экен, Айбек баланча деди деп, мисалы силердин сөзүңөрдү бурмаладым да. Азыр маек кылдым да, бир сөзүңөрдү алдым да, бир сүйлөмүнү алып туруп, мен балким бийликти жамандадым, балким мен бийликти мактадым. Кошуналарды мактадым же балким кошуналарды жамандадым. Мага бул шартта УКМК жаза бериш керек. Балким азыр ушул деңгээлге келдикпи? Чындап эле жанагы Эрбол Султанбаев айтмакчы, электен элей турган. Жок, мындай да, журналисттер, блогерлер, ар бир эле адам. Ал сөз түрдө журналист болуунун кажети жок да, блогер болобу, башка болобу, жоопкерчиликти сезе билиш керек. Ага УКМК келип, ага штраф кылып, аны 2 саатка камап. Жок, эч ким эчтеке болбосо жоопкерчилик жок болот да. Ошол үчүн бардыгыбыз анан кийин жоопкерчиликти ар ким өзү сезиш керек да. Мисалы үчүн УКМК сен жолдон бирөөнү тебелеп кетсең, УКМК сен тебелеп кеткенден кийин камайт да, туурабы? Же тебелегенге чейин камайбы? Тебелебешти ошол жерден бирөөнү коюп кетиштин алдынан ала өзүңдү мээңди иштетип анан ойлоносуң, ушундай кылсам туура эмес. Жол эрежеси да бар да. Ошол сыяктуу балким бизге чындап эле ал эреже бар да, эреже жазылып эле турбайбы? Мыйзам бар, талаптар бар. Аны ошол ишти мен жасайм деген адам ошонун талабын билиш керек да. Мисалы сиз навайканы ачам десеңиз, навайканын нысын да түшүнбөсөңүз, уунду кантип алыш керек, кантип көп туруш керек, кантип бышырыш керек, эчтекен түшүнбөй навайканы ачып эле. Маселе ушундай болуп атат. Азыр бизде телефон алып эле блогер болуп атат. Мисалы мен азыр силерди тартам, каалаган жагыма жарыялайм. Анан мен блогермин. Жок, анда талашсыз. Биз ошолорду биз балким элей турган убакыт келди. Жок, биз элей албайбыз. Аларды мисалы коомдук талкууга же болбосо коомдук өзү элеп алсын. Жок. Мисалы угуучулар, көрүүчүлөр талдап алсын дей турган болсо, алар тынчыбайт. Жок, андай болсо бул цензура болуп калат да. Мисалы үчүн биз эркин мамлекетте, демократиялык өлкөдө жашап атабыз да. Ар бир адам сөз эркиндигин жана өзүнүн оюн түшүндүрүүгө, жеткизүүгө укуктуу. Конституцияда жазылып турат. Биз кантип аны чектейбиз? Ал эгерде ошол эле айылда сен айтып аткандай телефонду көтөрүп алып эле көрсөтүп, мына биздин айылдын өкмөтү ушинтип көпүрө салмак эле, көпүрөнүн ордуна момундай бир кичинекей труба коюп койду дей турган болсо, ал анын эрки да. Ал айыл өкмөт жедиби, уурдадыбы, аны атайын кызматтар текшерсин, ошол эле МВД текшерсин да. Жиберип аткан маалыматтын канчалык чын калп экенин төгүндөш үчүн аны биринчиликтеп чыгыш керек. Ошондой эле маселе болуп атат да, бизде маалыматты тактабай эле чыгарган маалыматты эгерде уурусу күчтүү болсо баса калат дагы, мына ушулар туура эмес чыгарды деп бир чечимди чыгарып коет. Эгерде чындап эле эки тараптын маалыматын алып, мурда биз стандарттар бар да, жабырлануучу тарап, анан кийин теги жоопкерчиликтүү тарапты эки жактан маалымат алат да, эмне үчүн силер ошентип койдуңар? Демек, эгерде азыр биз айта турган болсок, ооба, блогерлер кала бериш керек. Ким калагандай маалымат тарата бериш керек. Бирок ар бир маалыматты эгерде чындап эле жоопко тарта турган болсок, иликтеш керек. Мен мисал катарында айтайын, 90-жылдар Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан баштап өндүрүш токтоп калды да, Кытайдын кийимдери келе баштады да. Биттеген, курттаган товарларды келе баштады. Элде тандоо жок болчу, туурабы? Жок, мен сонун бир неме киет элем, мен Gucci'нин же Armani'нин бир курткасын алат элем десе дагы, биринчиден даремет акчасы жок, экинчиден аны каяктан табат?
Кытайдын биттеген курттаган курткалары менен тамак аштар келди туурабы? Алдык, жедик. Дал ошондой эле маалыматта да азыр маалымат айдыңында да дал ошондой көрүнүш. Эл биринчиден сапатын көрө баштайт. Картина да YouTube күйгүздү, же ошол эле каналдардан кирди да карап атат. Картинасы жакшынака экен. Демек, более-менее профессиональный тартып атыптыр дейт. Экинчиден анын мазмунуна кирет да. Чындап эле ошол жерде берип аткан маалымат мазмундуу экен, керектүү экен, түшүнүктүү экен деп мына ошол маалыматты кабыл алат. Анан бара-бара бул жакшы, бул жаман деп айырмалай баштайт да. Биз чектеп токтотуп, бул деген УКМК карагалачы, могу блогерди туура эмес маалымат берип атат, жаап койгула же болбосо айтып койгула десек, биз өзгөрүү болбойт, өсүш болбойт. Өсүш бул демек табигый тандоо баштап коюш керек. Табигый тандоо. Дарвинизмге. Ким алчы болсо, эме алсыз болсо, жок, алсыз күчтүүлөр жок, жанагы эми түрдүү айтып атам да. Түрдүк рефлектордук жагынанчы, мисалы маалыматы жакшы жогоруда айткандай, кызыктуу, далилдүү боло турган болсо, алар иштеп кетет келечекте. Эгерде жанагынтип жөн эле ар бир нерсени тартып алып өзүнчө блогер боло бергендер же болбосо өзүнчө иликтөө жүргүзө бергендер эртең эленип жок калат. Эреже боюнча. Эми ошенткен күндө да кайсы бир чектөө болуш керекпи? Мен ойлойм, чектөө эмес, чектөө болбош керек. Жоопкерчиликтүү болуш керек. Жоопкерчиликти мисалы, мен жоопкерчиликти сезбей койдум. Сезбей койсоңуз анда өзүңүз жазаңызды аласыз да. Көрсөтүүм кызыктуу, сүрөтү жакшы. Маанайы жакшы. Мен өзүнчө бир далилдерди келтирем. Далилдүү эмес, кеп анда эмес. Мен далилдерди келтирип баардыгын жазып атам. Бүт жагынан төп келет. Бирок меники туура эмес болуп атат. Жоопкерчилик сезбей атам да. Жоопкерчиликти туура эмес маалымат болсо, мисалы үчүн ошол эле бир нерсени барып тартып келдиңиз да. Анан ошону чыгарып койдуңуз. Жабырлануучу тарап ошону YouTube'дан же бир жерден көрдү да. Мен ушинтип, мен туура эмес маалымат мен жөнүндө жазып коюптур, айтып коюптур, дептир деп ал тийиштүү органдарга кайрылат. Анан тийиштүү орган ошол адамга чара көрөт. Бул нерсе калыш керек. Анан ошол нерсени жоопкерчиликти блогериби, журналистиби, медиаби ошондой гана сезет да. Эми биз Next телеканалына кайрылалы. Мисалы азыр сиз айтып аткандай модель айтып атабыз да. Эгерде ошол эле макул Next телеканалы туура эмес маалымат чыгарды дейли. Чыгарган күндө ким арызданыш керек эле аларга? Жабырлануучу тарап кайрылыш керек. Негизи баягы жол жобосу кандай? Мен көрдүм, мен аброюма шек келди. Же болбосо мен ошол маалыматты ишенип калдым дагы. Мен жок, улуттар аралык касташууну пайда кылганда бир да улут кайта албайт. Кыргызстанда эгерде ошондой болгон күндө Кыргызстанда 2 статья бар да. Жөн эле ар бир Кыргызстандын 90%-ын камап койчу да 2 мыйзам бар. 2 статья бар. Бул биринчи эмненин эсебинен байыды деген. Кантип кайсы жол менен байыды деген берени. Сиз телефонуңузду качан алдыңыз, эмне себептен алдыңыз, коюңузду саттыңызбы, коюңуз кайсы жерде эле деп далилдей турган 90% Кыргызстандын эли далилдей албайт. Билбейсиң да. Чашалар менен кирешелерин далилдей албайт. Былтыр чөп саткансың, ана мурдагы жылы жылкың бар болчу, аны этке саткансың, ана 5 коз алгансың, аны кантип далилдейсиң да? Бул биринчи берени. Экинчи беренси улуттар аралык кастыктуу козутуу деп атат да. Ошол эле статья менен ар бир кыргызстандыкты камап койсо болот. Жөн эле өзүңүз туруп бир түндүктүн бир диалекти менен сүйлөп койдуңуз да. Атыр-батырды таластарга тийишип. Менин жеке аброюма шек келди да, эмне үчүн атыр-батыр деп бизди ушинтип шылыңдады деп. Мисалга, же болсо түштүктү диалекти менен сүйлөп койдуңуз да, ям деп кошуп койдуңуз. Болду. Улуттар аралык кастыктуу козутуу боюнча беренеге туш келесиз да. Азыркы маектен деле кезип алып туруп. Ооба. Тырпыр ям деп койду деп туруп кесип туруп чыгарып койсоңуз бүттү да. Айтып атат деп. Анткени маектин жүргүзүп аткан көп эле жанагы контексттен алып туруп, негизги маанисинен жулуп алып туруп эле анан кийин ошол кыйкыруучу тема кылат да анан чыгарып таштайт. Эми кайра эле жанагы Next телеканалына кайрылалы. Ким арызданыш керек эле? Чындап эле ошол КНБнын мурунку төрагасынын маалыматы так эмес болуп чыкты. Чындап эле улуттар аралык арыздашууну пайда кылат экен. Мисалы да, ошол жагынан баары төп келген күндө ким арызданыш керек эле? Жабырлануучу тарап. Жабырлануучу тарап жок да. Жок болуп атпайбы?
Мисалы үчүн Next TV-ны мен эми ага байланышым жок, көп жылдан бери. Анын жетекчиси башка, директору башка, редактору, журналисттери башка. Мен ага негиздөөчү катарында 2007 жылы ачкам, радио ачкам, кийин телевидение ачкам. Менин негиздөөчү катарында мен эч кандай жоопкерчиликти албайм да, биринчиден. Экинчиден, бул иш боюнча ошону жасаган адамдар жоопкерчиликти алыш керек. Үчүнчүдөн, как медиа эксперт катарында айта турган болсом, дал эле жооп жөн эле ошол эле сентябрдын историясында, тарыхындай, апрелдикиндей дал ошондой эле Next TV-ны чыгып атат да. Маселе мындай да, эгерде эч ким арызданбай турган болсо, жабырлануучу тарап жабырлануучу жок боло турган болсо, арыздашууну алып келе берсе болобу? Мисалы, мага азыр эч ким арызданбайт, коом пресс алып алып, улуттар аралык, диний аралык, регионалдык аралык эч ким арызданбаса, мага даттанбаса. Сиз ошону билип туруп анан кантип маалымат чыгарасыз? Ошондо болот да. Мисалы, Казакстан тарап, мисалы да, эгер Next телеканалы, мен салыштырып айтып атам, эч ким даттанбастыгына көзү жетип атат, жарыялап салды. Ал жерде чындап эле улуттар аралык арыздашууга негиз бар болчу деп коелу. Мындай болот да, биринчиден перепечатка деген түшүнүк бар да. Бул маалыматты каяктан алдың? Өзүң булак болуш керек. Булакка шилтеме кыласың да. Мына ушул Коом пресстен көрдүм, айтты, деди деп. Анан ошону жазып койду. 24 жазды, Кактус жазды, билбейм, Азаттык жазды, же ошол эле КТРге көрсөтүп койду да. Мына Коом пресс ошондой болду деп туруп. Демек, биринчи булак кайсы жакка келип атат? Коом пресске келип такалап атат да, туурабы? Коом прессте чыгарган маалыматка дал ошол редакция жоопту болуш керек. Анан кийин барып тигилер туура. Мисалы үчүн пресстин маалыматы туура эмес экендер четке кагыш керек. Туура. Мисалы үчүн ошол эле маалымат боюнча УКМКнын, экс-УКМКнын жетекчиси Казакстандагы казактын аскерлери Украинага согушка баратат деген маалымат чыгарып койду да. Аны ошол экс-УКМКга жетекчисине Казакстандын бийликтери, же ошо күч органдары бир иш козгоп туруп, мына ошондо туура эмес айтып койду деп, алар бир статьяны, бир беренени илгенден кийин, андан ары цепочка болуп келип тургандан кийин бул телеканалга келиш керек эле да. Телеканал айтыш керек болду, жок, бул жалган экен. Көрсө жалган турбайбы деп, анан булар опровержение бериш керек да. Эми бул жагы түшүндүм. Кактустукундай эле болуш керек болчу да. Жакында эле мыйзамдар кабыл алынды, катар-катарынан эле. Эми бул ишке ашып, убакыт көрсөтөт болуш керек. Канчалык деңгээлде ишке ашат, канчалык деңгээлде ишке өзүн көргөзөт, пайда зыян. Жанагы уруксат, соттун уруксаты жок. Угуу, тыңшоо жана видео көзөмөл жүргүзүүгө бул УКМК тарабынан. Экинчиси жана массалык маалымат каражаттарындагы фейк маалыматтар менен күрөшүү. Тагыраак, эгерде кимдир бирөө азыр Коом пресстин үстүнөн арыз жаза турган болсо, булар фейк маалымат таратып атат деп. 24-48 сааттын ичинде ошол редакцияны жабат. Бул эки мыйзам тең мыйзам бузуу, адамдардын укугун бузуу деп эсептесек болот. Биринчиден, эми УКМКнын жанагы тыңшоолорун кое туралы, эми ал укуктук тала. Биз өзүбүздүн жанагы медиа боюнча улуттук байланыш агенттиги мурда ошол теле радиолорго лицензия берчү да. Дал ошол 39-чу беренеде жазылып, ошонун улам тиги медиалар жаап койсо болот деген шылтоону алышып атпайбы? Ал орган маданият министрлигине өтүп кеткен да. Ошо маданият министрлиги контент жагын алып, ошонун ички мазмунун алып, анан ошол туура болсо, туура эмес болсо, ошого жооптуу орган катарында тиги маданият министрлигинин астында ачылган бөлүм. Мына ошол бөлүм сот чечими жок. Бирөө сырттан бир арыз жазат да, эгерде бир телеканал тиги редакция деп коелучу, жакпай калды, жасалма түрдө келет дагы, мына ушулар фейк маалымат таркатты деген арыз жазгандан кийин барып өчүрүп коюуга, тиги алардын сайтын өчүрүп коюуга уруксат алабыз деп атпайбы? Соттун чечими жок. Соттун чечими. Булай мыйзам бузуу, чийки мыйзам. Макул сайтты жаап койду деле, бирок соц тармактарды кантип жабат? Ошол эле Facebook'та, Instagram'да, YouTube'да, TikTok'то ошол эле макаланы чыгарган болсо, аны кантип жабат да?
Мен жеке баракчам. Мисалы үчүн Россияда азыр мына акыркы кырдаалдардан улам Роскомнадзор деген бар да. Роскомнадзор ошол эле бийликке жакпай калган, таратып аткан маалыматтар бизге жакпай атат, Россиянын кызыкчылыгына каршы иштеп атат деп ошол эле Медиа Зона, Настоящее время, Эхо Москвы дегендердин баарын жаап таштады да. Роскомнадзор Фейсбукка же болбосо ошол Ютубка кайрылуу жасап туруп, анан кийин ошо негизинде жапты да. Бизде ошол эле Министерство культуранын астындагы департаментти алардын канчалык деңгээлде Фейсбуктун жетекчилиги менен, Ютубтун жетекчилиги менен жана башкалар менен канчалык деңгээлде байланышы бар, жана булар тууралуу алар маалыматы барбы, жок, мына кеп ошондо. Сайтты жаап коюш ал техникалык эле, анын маселеси жок. Бирок укуктук жактан алып караганда бул мыйзам бузуу болуп эсептелет. Мына 30 жылдан бери Кыргызстанда болбогон нерселерди жасайбыз деп аракет кылып атпайбызбы? Асман шаарын курабыз жана башка депчи. Дал ошондой эле секирик жасашыбыз керек да, медиа айдыгында. Бул КТРКнын жана 5 каналы. Баласта, маданият жана башка. Ошондой эле оптимизация келе турган болсок, КТРдин өзү калыш керек дагы кийинчерээк мамлекет улутташтырып тартып алган Пирамида, Ош ТВ, 5 канал деген телеканалдар жеке менчиликтерге же аукцион катарында сатылыш керек же жабылышы керек да. Мамлекет аларды каржылоодон баш тартыш керек дагы. Ошол эле команда баягы каяка барат деген суроо болот да. Ошол эле команданы мисалы үчүн 5 канал жаңылыктарды аябай мыкты жасап атса, Алото 24-кө келсин. ЛТРдин командасы барысындагы маданиятты көтөрсүн, тилди, тарыхты жасасын да. КТРКнын имараты жана техникалык жактан да мүмкүнчүлүгү, базасы жетиштүү да. Ар бир телеканалдын имараты бар, ар бир телеканалдын жетекчиси бар, ар бир телеканалдын бухгалтери бар, жана башка баягы чыгармачылык топтон да тышкаркы адамдары көп да, айдоочусу бар, жана башкалар бар. Бир топ акча каражаты үнөмдөлмөк, бул биринчиден. Экинчиден, эффективдүүлүгү аябай жогоруламак. Кыргыз тилдүү контентти жасоого, кинолорду тартканга, сериалдарды тартканга, жана башка кызыктуу программалар чыгарганга мүмкүнчүлүктөр дагы болмок да. Бул оптимизация жагынан алып караганда. Региондун 7 региондо бирден областтык телеканал бар. Ар бирөө областтын, региондун, губернатордун баягы жеке бир телеканалы деп койсок болот да. Ал басты, турду, келди, жүрдү деген эле маалымат чыгат. Андан башка эч кандай маалымат жок. Аймактардын баардыгында бириктириш керек, оптимизация болуп. Борбордо башкарыла турганда телеканал, Аймак ТВ деп коелу мисалында. Региондордун ар бири 2 сааттык программаны сонун кылып жасай алат. Ошол эле жаңылыктарын жасайт, региондо жетишкендиктерди жасайт, жана башка программаларды топтой алат. Ошондо 7 областка 2 сааттан бергенде 14 саат жабылып атат. 14 саат мындай эле жабылат. Эч кандай маселеси жок да. Мына Аймак ТВнын ар бирөөнүн директору бар, бухгалтери бар, там отдел кадров бар, жана башкасы бар, кароолчусу башкасы бар. Ал жерге оптимизация болсо, бир редактор болот, ашып кетсе бир 2 журналист болот, бир 2 оператор, монтажер болот. Мисалга да, 5 киши укмуш бир Ошко окшогон чоң жерлер болсун, бир 10 киши болсун мисалга. Жетиштүү болмок, Чүйгө 10 киши жетиштүү болмок, территориясы чоңураак. Көлгө деле бир 10 киши болсун болмок, бир корпункт балыкчыга, бир корпункт караколго жетиштүү болмок. Мисалга да, ошол эле адамдар региондогу маалыматтарды берип турмак. Региондун, аймактын маалыматтарын көрүп турмак. Аймак жөнүндө маалымат алып. Ооба, анткени бизде мындай болуп атпайбы? Баткенде эмне болуп атканын баягы Алатоодон эле бир көрүп калбасаң, Аймак ТВдан атайын көрсөң, губернатор бул иш кылыптыр. Республикалык деңгээлде болмок да. Соңку суроо. Азыркы тапта журналистика тармагы, же болбосо журналисттер жамааты эмне кылыш керек? 2 сөз менен. Бизде когалаңдуу учурлар көп болду да. Эми айта турганыбыз 2010-жыл Оштогу окуя. Былтыркы апрелдеги жана быйылкы кышындагы декабрдагы Баткен менен Баткендик окуялар, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы кагылышуу. Кол салуусу десек тагыраак болот да. Тажик тараптын Кыргызстанга кол салуусу боюнча маалымат
кайра эле айланып келип эле маалыматтык жактан биз аксап калып атабыз да. Ооба, кыргызстандыктар баарыбыз ызычы болду, уктук, мындай болот, бир тигиндей болоттур деп маалыматты уга алдык да. Бирок ал маалыматты дүйнөдө угуш керек да. Дүйнө угуш үчүн түрк тилинде, англис тилинде жана башка тилдерде ал маалымат таркаш керек да. Мына ошондо гана биз өзүбүздүн позицияны билдириш үчүн мына ошондой маалыматтар байма-бай иштеш керек. Тилекке каршы бизде бир айтып атпаймынбы, бир борбор жок да. Бир медиа холдинг жок. Мына ошо мен айтып атпаймынбы, оптимизация болуп КТРК күчтүү болуш үчүн калган медиалар жабылыш керек. КТРКнын айланасында гана басым жасалыш керек. Региондо ар бир 7 канал иштебестен 7 каналдын баардыгы бириктип туруп бир аймак деген телеканал болуш керек. Маалыматтык агенттик кабар маалыматтык агенттиги президенттик аппарат менен басма сөз кызматы менен түздөн-түз иштеп, анын корпункттары ошол эле Стамбулда, Москвада, Пекинде жана башка чоң мамлекеттердин борборлорунда корпункттар ачылганда биз өзүбүз тууралуу жана бизде болуп аткан маалыматтар тууралуу маалыматты өз убагында оперативдүү жеткирип турмакпыз да. Мына ошондой келечекте медиа холдинг болуш керек. Рахмат. Урматтуу Компресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз жогоруда Кыргызстандагы медиа абал жөнүндө жана ошондой эле журналистиканын азыркы учурдагы абалы тууралуу сөз кылдык. Бул үчүн биз убагында Next Radio, Next FM радиосун жана ошондой эле Next TV телеканалынын негиздөөчүсү, азыркы учурда медиа эксперт Айбек Турдалиев менен цензурасыз маектештик.